Sağ olun. Она парилка женский Ayaktan çıkıp yapak çöğür. Yapak çöğür. Жылытсу ар түрдүү да. Олар муздар. Жылуу, өтө жылуу суу тигет. İşlerine olsun. Yetişiciler. Peki ne oluyor? Спасибо большое, спасибо. Приятного отдыха вам. Самат. Kaç adam bir kişi gel? Hazır. Bekip veririz. Ha, belki de nesne var. Ha, bugün madde nesne var. Yok, bugün de birinci. Bugün de ertenden başlamak gerekirler. İyi bulacağız İspanya. Ha, bu ölmekten de lüks. Lüks. Bulacağız İspanya'lar. Ha, üçü yok elde. Üçü öyle tabii. И еще bir İspanya'lar var lüksler. İyi 5 yıldızlı veren görüntü stasyonu olmak mı? Bu da zaten restoran olarak Çay içkence altında. Модага айланып калган. Азыр президентти каралагысы келгендер ушу бажыдан анын агасы уурдап атыптыр деп бир жоопкерчиликсиз бир эч кандай фактыга таянбаган ушагын кээ бирөөлөр талкуулап ушундай болушу мүмкүнбү деген бир шек саноого түртүп койду да. Ушу 2020-жылга чейин бажынын кирешеси бир 20 миллиардтын тегерегинде эле түшөт болчу. Мына 2021-жылы 46 миллиард 900 миллион сом түштү. 2022-жылы 74 миллиард сомго жетти. 2023-жылы 111,5 миллиард сом киреше түшкөн. 2024-жылы 123,1 миллиард сом, өткөн жылы 2025-жылы 157,4 миллиард киреше түшкөн. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу бажы тармагынын кирешеси учурда 4,5 эсеге көбөйдү. Мына эгерде уурдалса, тонолсо, мурдагыдай коррупциялык схемалар болсо мындай акча түшмөк эмес да. Урматтуу туугандар, мындай көп учурда ушул өлкөдөн чыгарылган же качып жүргөн адамдар азыр оозуна келген калпты жалган жалаларды айтып коюп атышат. Ага айрым биздин мекендештерибиз ишенип, талкуулап, сөз кылып, мындай бир маани берип атышат да. Сиздер де ушу учурдан пайдаланып, качып жүргөн, күндө ар кандай жалган маалыматтарды чыгарып, ошодон рахат алгандарды мындай ээрчибесеңиздер, ошолорго ишенбесеңиздер деп чакырат элем.